Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Сиз балаңыздын күнөөлөрүн менин мойнума койгонун жатасызбы? Маселе эмес. Кое бериңиз. Менин кетишим менен баары чечилсе, мен кетем. Өлүмүз чычкандай болбочу сен. Башыңда кандай максат бар экенин билбей тийсиңби? Сен абдан катуу кеттиң. Буга мен күнөөлүмүн. Бул менин катам. Бекзатка абдан ишенгем. Анткени мен эч качан сени анын башын айлантып алат деп ойлогон эмесмин. Ушул сөздү сизден укканча өлүп эле калсам болмок. Эгерде сиз мага бул жашоону бүтүргөнгө уруксат берсеңиз гана. Менин алдымда чатыр ойнобогун. Сенин сөзүң эми эч нерсеге арзыбайт. Мен өзүм келгим келген эмес. Бекзат ага күч менен алып келди. Мен каршы эмесмин го. Кет десеңиз, мен кетем. Эмнеге мени кыйнап жатасыңар? Барып Бекзат аганы көндүрүңүз. Бекзат аганы көндүргүлө. Бекзат аганы көндүргүлө. Жеңил кутулуп кетейин дедиң. Бирок кандай болбойт. Мен жөнүндө туура эмес ойлоп жатасыз. Мен сен ойлогондой келесоо эмесмин. Мен сага дагы көрсөтөм, кызыке. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Жохарчи, Мариям Кавьяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганжали, костюмер Нази Портавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер: Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адип Парвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббаси Заде, режиссеру Алиреза Афхами. Кайда кетти? Хамет Тайкеңердин үйүнө. Ал эмнеге таарынды чоң эне? Анткени периште аны таарынты. Жок, андай эмес. Апам менен атам урушуп кетти. Ата-энеңердин урушканына ал күнөөлүү. Ал атаң менен апаңды ажыраштыргысы келип атат. Периште эжеби? Ооба. Ал силердин апаңардын ордун баскысы келип атат. Түшүндүңөрбү? Эми мындан ары аны менен ойнобогула дагы сүйлөшпөгүлөм. Макулбу? Бирок периште эже абдан мээримдүү да. Мейсамжан, ал сен эжең эмес. Мындан ары эжем деп айтпа. Ал жөнөкөй күнөөлүү эместей көрүнгөнү менен билесиңби? Ал абдан шүмшүк куу, амалдуу болуп атпайбы? Анда эмне үчүн атам аны коргоп жатат? Эми анткени атаң араны жөн эле аябат атат. Апам келиши үчүн эми эмне кылышыбыз керек? Келгиле анда Хамит тайкем үйүнө чалып ыйлай баштайбыз.
Жок. Анда эмне кылабыз? Мен силерге эмне айтсам ошону кылгыла. Аны менен ойнобогула, ага такыр көңүл бурбагыла. Макулбу? Ошондо баары жакшы болот. Апаңар анан кайра келет. Сөз бересиңерби? Мен сөз берем. А сенчи Мейсам? Эми мен дагы сөз берем. Абдан жакшы. Баргыла. Өзүңөрдүн төшөңөрдү алып келип, мен жаныма келип жаткыла. Силерди тынчташ үчүн мен силерге сонун жомок айтып берем. Кана баргыла. Макул. Карма Мейсам. Туруңуз. Мен төшөгүмдү алам. Эмне үчүн? Биз бүгүндөн баштап чоң энем менен уктайбыз. Бирок эмнеге? Туруңузчу, мен төшөгүмдү алып алайын. Кеттик Мейсам. Мейсам, сен да кетесиңби? Бас Мейсам. Сен жаңы эле чоң энеме сөз бергениңди унутуп калдыңбы? Бас бол. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Суфин кабылдамасына мен келатат деп кабар бериңиз. Макул. Саламатсызбы? Мен Тахири мырза менен жолугушуу белгилейин деген элем. Рахмат. Тахири мырза, мен Суфи мырзанын кабылдамасына чалдым. Аны цехте деп айтышты. Муну анын кабылдамасына алып барып, катчысынан ырастоочу кагаз алыңыз. Макул.
Саламатсызбы, Софи мырза? Салам. Ишкананын эсептерин, бухгалтериялык балансты жана башка иш кагаздарын сиздин катчыңызга өткөрүп берсин деп айттым. Бул сейфтин ачкычы. Бул унаанын ачкычы. А бул болсо бөлмөнүн ачкычы. Башка буйругуңуз жокпу? Түшкү тамакка кал. Рахмат, тамактанып алдым. Анда маянаңызды эсептеткен эмки жумада келиңиз. Саламатта калыңыз. Эмне бул сени ойготту? Кечир. Жок, уктай албай койдум. Махнас келе элекпи? Ал апа сыныпына кетти. Кеч келет. Анда мейли, мен барып тамак жасай берейин. Жок. Билесиңби? Эми Махнас анын ашкана буюмдарына бирөө тийгени жактыра бербейт. Ошондуктан Болуптур. Анда сен тамак жаса, мен болсо үй жыйнай берейин. Жок, аны мен гана жасайм. Сиз келиңиз, отуруп эс алыңыз. Чарчадыңыз го. Отуруңуз. Чай ичесизби? Жок, ичпейм. Азырынча Махнас жокто өз маселелерибизди сүйлөшсөк кандай болот? Бекзат, менин кандай маселең бар? Сен бир жолу сурагансың, мен сага айткам. Эч кандай деп. Уксаң Рана. Албетте сен менден улуусуң. Жана албетте менден акылдуусуң. Макулмун. Бирок мен сезип жатам, сен бул жакка келбешиң керек болчу. Эми сен өзүңдүн маселеңди аны менен чечишиң керек болчу деп айтайын дегем. Мен сага тоскоолдук кылсам айт. Сен эмне деп жатасың, Рана? Билесиңби, Хамет, мен абдан чыдамкаймын. Канжар сөөгүм өткөнчө мен үн чыгарбайм. Эгерде мен сеникине келсем, демек үйдөгү жагдайга чыдай албадым. Үйдө анчалык эмне болду? Бирдеме десең болор, Рана. Сенин ансыз да иштериң көп, Хамет. Мен маселелеримди ойлонуунун кажети жок. Мени татыксыз деп эсептейсиңби? Жок дегенде Бекзат менен сүйлөшүүгө уруксат бер. Жок. Аны кылам деп ойлобо. Мен иштериме бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабайм. Макул. Ажага, сизге бир айымдын жумушу бар экен. Ал Тахири мырзанын апасымын деп жатат. Ал кайда? Кире бериште. Оор болбосо буларды бул жерге коюп койчу. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Мындай болушу мүмкүн эмес. Сиз аны башкача түшүнүп алдыңыз окшойт. Мен өз баламды аябай жакшы билем. Ал баарын ачык айкын айтуусунун кажети жок. Мен аны көздүн карап туруп эле түшүнөм. Ал эмне сезип жаткан? Бирок кантип андай болушу мүмкүн? Бекзатпы? Жок. Жок, бул ага окшош эмес. Ла илаха иллаллах.
силер дайыма бири-бириңер менен сырдашчу элеңер го. Ал мага караганда сизди жакшы угат. Ага жардам бериңизчи. Аны менен сүйлөшүңүзчү. Болбогон бир себептер үчүн анын жашоосунун бузулганын каалабайм. Кандай болбосун мен бул маселени албетте чечем. Анын аялына айтыңыз. Эртең саат 5-те менин жумушума келип кетсин. Рахмат. Мен тынчтанып калдым. Сиздин уруксатыңыз менен. Аман болуңуз айым. Аялыңызга, балдарыңызга салам айтыңыз. Сиз абдан боорукерсиз. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Сиздин боорукерлигиңиз чексиз. Сен Ранада кандай маселе болуп жатканын билдиңби? Жок. Бүгүн андан айтып беришин сурандым. Бирок ал эч нерсе айткан жок. Кантса да сен анын энесисиң. Анын жашоосунда, жан дүйнөсүндө эмне болуп жатканын билишиң керек. Жардам беришиң керек. Антпесе сенин эмне керегиң бар? Барып тамакка чакырып кел. 2 сааттан бери тамды тиктеп отурат. Канча жолу чакырдым, козголгон да жок. Макул. Сен тамагын куя, мен аны алып келейин. Эгерде сен мага эмне болгонун айтпасаң, мен Бекзат агага чалып андан өзүм сурайм. Жок, андан да жакшы кылабыз. Мен азыр Бекзаттын үйүнө барып, аны менен уруш баштайм. Мени тамашалап жатат деп атасыңбы? Мен азыр сага көрсөтөм. Хамет. Макул, мен сага айтам. Бирок бул ишке аралашпайсың деген шарт менен гана. Эмне болду, айтчы. Сен биринчи сөз бер. Сөз берем. Мейсам, ач эшикти. Мен китебимди алып алайын. Сен бул жердесиңби? Анда эшикте ким жатты? Билбейм, ал жакта периште жар болчу. Периштежеби? Периштеже. Эшикти ачып коюңузчу, мага бөлмөмдөн бир нерсе керек. Сиз барсызбы? Эже, ач эшикти. Сиз ал жакта эмне кылып жатасыз, Периштеже? Балдар. Эмне болду? Эмне кыйкып жатасыңар? Периштеже эшикти ачпай жатат, чоң эне. Ачпай жатат? Эй кыз, эшикти ач. Чоң эне, ал таптакыр жооп бербей жатат. Периште, мен сага айтып атам, эшикти ач. Кудай сакта, өзүн өзү бирдемке кылбаса экен. Атама чалайынбы? Жок, өзүбүз ачканга аракет кылышыбыз керек. Эже, периште эже, ач эшикти. Ай кыз, эшикти ач эми. Чоң эне, ал жерге апамын бөлмөсүндөгү терезеси аркылуу кирейинби? Жок, коркунучтуу да, жыгылып кетсеңчи. Ой, жок, чоң эне. Мен көп жолу ошентип терезе аркылуу киргем.
Абайла кызым. Катуу карма. Бутуңду бул жакка кой. Эңкейбе мындай турчу. Кулап кетесиң абайла. Ары бас. Карма колуң менен жакшылап. Кармасаң жакшылап карма, ылдый бол. Башыңды ылдый кыл. Карма колуң менен жакшылап. Өйдөрөөк кармасаң. Баса кой, бас. Коркпо. Кете бер, акырын жылып кете берсең. Ай Кудай. Ылдый карабагын. Башың айланат. Кете бер, акырын жылып. Кана. Карма. Аштыңбы терезени? Кире кой. Сахар. Чоң эне ал жок экен. Эшикти ачкычта жок экен. Мейли анда бул жакка өт, абайла. Кел. Макул. О Аллах, пенделериңди кечир. Мусулман айымдарыңды жана мусулман мырзаларыңды. О жараткан, бизди кечирмейинче бул жашоодон алып кете көрбө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Сараби мырза. Салам алейкум. Кабыл болсын. Кандай жүрөсүз? Чоң рахмат Тахери мырза. Менин атымды дагы деле унута элексизби? Кызык. Сиз мени тааныгандардын баарынан сурап жатсаңыз, анан мен кантип сиздин атыңызды унутуп коем? Жок, сиз жөнүндө эмес. Сиз кабатыр болбоңуз Тахери мырза. Сиз газетага бир кыздын сүрөтүн чыгарыпсыз го. Ошол гана мени кызыктырган. Мен ал кыз менен телефон аркылуу сүйлөшкөм. Демек сиз ал кызды тааныйсызбы? Ооба да, жок деп айталам. Бул эмне дегениңиз? Чынын айтсам, ал мен көргөн адамдын кызы болчу. Мен билем. Бирок маселе кайсыл сот, кайсыл коргонуучу экенин канчалык ойлонбойун эч нерсе эстей албай жатканымда. Демек бул кыздын өздүгүн тактоого мага жардам бере албайсызбы? Бул абдан татаал. Анткени мен жаңы үйгө көчүп жатканымда бул иштердин кереги жок деп жарымын ыргытып салгам. Калган бөлүгүн жер төлөгө салып салгам. Ал жакта абдан көп иш бар. Бир нерсе табыш үчүн бир нече ай издеш керек болот. Эмнеге сиз мага ушул убакка чейин айтпай жүрдүңүз? Эмнеге? Бул суроону сизге жеткирүүсүн ал кыздан мен абдан өтүнгөн элем. Билсеңиз, Сараби мырза, бул суроо мен үчүн абдан маанилүү. Эгерде сиз ал кыздын өздүгүн тактап берсеңиз, ишенип коюңуз. Сизди ыраазы кылам. Бекзат ага. Азыр барам ажага. Макул. Сөз бере албайм, бирок аракет кылам. Сараби мырза, эгерде сиз шашылбасаңыз, мен сыртта 1-2 мүнөт күтүп турасызбы? Мен келем, сизде ишим бар. Макул, сиздин кызматыңыздамын. Сизди угатам ажага.
ичкери кирели, сөз бар. Кечириңиз ажага. Иш зарыл болбосо кийинкиге калтыралы, шашып жаттым эле. Сен баягы эле мен билген Бекзатсыңбы? Эмнени айткыңыз келип атат? Демек буга чейин мен сенден адашып жүргөн экенмин да, ошондойбу? Мен сизди түшүнбөй атам ажага. Аллах акбар. Бир саат мурун апаң келип мага ушундай нерселерди айтты. Сенин өз оозуңан укмайынча ал сөздөрдүн баарына ишене албай турам. Буга кандай дейсиң? Бул маанилүү эмес ажага. Кымбаттуу. Анда эмнеге аялың таарынып, үйдөн кетип калды? Иә. Уруксат берсеңиз, бул тууралуу кийинчерээк сүйлөшөлү. Бекзат. Сен жооп берүүдөн качып атасыңбы? Жок ажага. Андай эмес. Азыр мен эмне деп айтпайын, балким сиз туура эмес түшүнүп аласыз. Анда эртең саат 5-те жумушума кел. Сени ошол жактан күтөм. Макул ажага. Мен сизге келем. Дагы тапшырмаңыз барбы? Биз үчүн дуа кылып кой. Кош болуңуз. Эмне болду? Чоң эне, мен баардык жакты карап чыктым. Ал эч жерде жок экен. Эми карабайсың, баардык жерде карап келдик, эч жерде жок. Каяка кетип калды? Чоң эне, анын бут кийими бул жерде экен. Демек ал үйдөн эч жака кеткен эмес да. Балким ал бассейнге түшүп кеткендир. Кудай сакта. Сен эмнени айтып жатасың? О, Кудай анын бетин ары кылсын. Бекзатка эмне деп жооп айтам? Ай кыз, балая баскыр. Каяка жоголуп кетти я. Кантип ушундай болсун? Анын келбетин жаттап калып, анан атын унутуп калганыңыз. Чынын айтсам, сырткы келбетти жакшы эстеп калам. Бирок мен адамдардын аттарына көп деле маани бере бербейм, Тахери мырза. Анткени күнүгө ондогон айыпталуучу жана айыптоочулардын иштерин карайм. Ошол себептен мен алардын аттарына көп деле көңүл бурбайм. Эгерде баарынын аттарын жаттай берсем, мээм кабыл албай калат. Үйүңүзгө барууга мүмкүнбү? Балким ал кыздын ишин чогуу карап чыксак кантет? Жок. Эмнеге? Анткени бул иштердин баардыгы жашыруун, Тахери мырза. Ооба, туура. Анда өзүңүз канча убакытта таба аласыз, айта аласызбы? Эмнеге мынча шашып жатасыз? Силер ал кыздын үйүңүздөрдө жүргөнүнө ыраазы эмессиңерби? Жок, Сараби мырза. Ал кыз менин жеке жашоомду бузду. Менин аял менден күмөн санады. Ал үйдөн кетип калды. Түшүнүктүү. Мындай иштерде аялдар абдан кыраакы келишет. Бирок менин аялым жаңылышып жатат. Чынбы? Мага жообун качан бересиз? Мен негизи коркок жактоочумун. Анан да керек болсо профессионалдык көнүмүш боюнча өзүмдүн сөздөрүмдү өзүм танам. Ошондуктан жакшысы мага мынчалык жарымашпай, керектүү маалда кабар берип байланышып турууга уруксаат бер. Жардамыңызга рахмат. Мен сиздин жоопту күтөм, Сараби мырза. Бейпилтүн. Эми бас. Бассейнге кулап кетесиң. Ой, мындай караңгы түндө бирөөнү кантип издеп табасың? Айланайын жүргүлө кеттик.
Салам. Салам. Кандайсыз? Салам Бекзат. Эмне болду, апа? Эмнеге бул жерде турасыңар? Бул кыз периште жоголуп кетти. Жоголуп кетти? Фильм Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Продакшн студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салидинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.